Биз азыр эмне деген отелде турабыз? Дарул Тавхид Интерконтиненталь Мекке шаарында номер 1 десек болот. Dream Journey Саудия компаниясынын башкы менеджери экенсиз. Биринчи Кабага келгенде ким болбосун таасирленет. Көпчүлүк үчүн Кабаны көрүү өмүрүндөгү бир арман. Көрбөгөнгө бир арман, көргөнгө 1000 арман. Чайдан куя албайлыбы? Эмес. Чайбы, кофеби? Арабтардын кофеси кыргыздарга биринчи кофе ичкенде жакпайт. Кабага күн сайын каттайсызбы же кол бошобойбу? Умрачылар түз келип, түз кетсе, кыйналбаса, көчөдө калбаса, Рамазан айына миллионерлер келет, акчасы көптөр келет. бир сумканы алып келип койду. Кааласаң дагы экинчисин алып келип коем. Бирок бөлмө таап бер деп атат. Дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн келген мусулмандарды көрөсүз. Африкадан келген кембагалды, Европадан келген миллионерди. Дүйнөдөн эмне деген мусулмандар келет. Алардын өзүнүн менталитети бар, аң сезими бар. Самолет менен келет, комфорттуу автобустарга түшөт, отелге келет. Ушунун эмнеси эме зыярат? Инсан деген унутчакпыз да. Унутуп коебуз дагы азыр эми мындан жакшы болсун талап кыла берет экенбиз да. Ассаламу алейкум, саламатсыздарбы арбаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр, урматтуу катталуучулар. Биз кезектеги маектешүүбүздү, подкастты ушул Мекке жергесинен, Аль-Харам мечитинин жанындагы отелдердин биринен ушу баштаганы турабыз. Бизде конокто Нурсултан Калилов. Жазира Travel компаниясынын Саудиядагы директору экенсиз. Dream Journey Саудия компаниясынын башкы менеджери экенсиз. Сиздин түшүңүз эле көп экен, бирок ошо түшүктөн атайын бошоп убакыт тапканыңызга мен ыраазычылык билдирем. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Жазира Travel сиздерди сооптордун айы Рамазан айында умра сапарына чакырат. Комфорттуу мейманканалар, даамдуу тамак-аштар, заманбап автобустар, тажрыйбалуу ажы башчы гид, 1 жылдык виза, бизден белектер, замзам суусу, ажылык сумка, чермей, жайнамаз, умра китепчеси. Мекке жана Медина шаарларында ар убакта биздин мыкты команда сиздин сапарыңыз натыйжалуу болушу үчүн кызмат кылат. Орундар чектелүү. Ушул телефонго чалыңыз: 0558 58 55 55. Жазира Travel. Умра ар бир үй бүлө үчүн. Умралык жана ажылык боюнча ушул иш кылган зыяратчыларды бияка ушул алып келген ушул компаниялар менен иштешет экенсиз. Алардын бири Жазира Travel компаниясы. Андан тышкары дагы ушул Борбор Азияда, деги эле ушул мусулман өлкөлөрүндө ушул жака келем деген компаниялар менен ушул жерде араб жергесинде иштешет экен. Мындайча айтканда, ал кадимки бизнес экен. Ошолордун шартын карап, отелин, башка ушул транспорт жагын бүт баарын мындай коен жатагына чейин билип, зор тажрыйбаңыз бар экен. Эми албетте мен эми ал бизнес жаатында дагы суроом бар, деги эле ыйман жаатында, ислам жаатында дагы суроом бар. Анда мен уруксат этсеңиз баштай берейин, Эми көпчүлүк үчүн Кабаны көрүү, ушул Меккени көрүү, Аль-Харам мечитин көрүү бул өмүрүндөгү бир арман, чоң кыял боюнча да. А сиз болсо бул жерде көптөгөн жылдар бою ушул иш менен алектенет экенсиз. Анан ошол көп адамдардын кыялы, арманы болгон Кабаны карай ашыгуу, ушул Кабанын жанында кечке намаз окусам экен, 5 мал намазды ошол жерде болсом экен деп алгач бияка зыяратка келген зыяратчылардын ошондой мүдөөсү болот да. Сиз бул жерде күндүгө ошону жүрөсүз. Ошондой эле сезим барбы сизде? Негизи бизде биринчи Кабага келгенде ким болбосун таасирленет. Таасир каттуу болот. Башында эле ошо айтат: көрбөгөнгө бир арман, көргөнгө 1000 арман. Бир жолу Каба көрүп, Кабаны сүйүп дегендей, Каба жүрөгүңө кирип кетсе, ичиңе кирип кетсе, бул сезим бизде ошол коронавирус убагында өтө кыйналган. Коронавирус убагында ушу 1,5 жылдай, 1 жылдан ашык келе албай калдык. Мекке жабылган, умра жабылган, ажылык токтоду. Ошол убакта Кабаны эңсеп эле, Кабаны көргүм келип эле,
Эми бул сүйүү бар, сүйүү мисалы аял менен эркектин же дагы ал деле болот сагыныч дегендейчи. Каабаны сүйүү, Каабаны сагынуу бул өзгөчө. Буну мисалы кимде ушундай сагыныч, ушундай кусалык, ушундай болсо түшүнөт. Андай болбогон адам түшүнбөйт. Миң айтканы менен түшүнбөйт. Менде ошондой болгон, ичимде кыйналгам, уктасаң да турсаң да Каабаны эңсеп, Кааба тартып ушундай боло берет да. Эми Аллах субхана таала ошондой жүрөгүңө, ичиңе Кааба кирип кетсе, аябай кыйналат экенсиң. Мен ошондой кыйналгам коронавирус убагында. Анан Кааба ошо умра ачылганда, визалар ачылып, уже иш жүрүп баштаганда ушундай эңсөө менен келгем да. Каабаны көрсөм деп, келип Каабаны көрүп, деп эс алып ушундай болгон да. Нурсултан мырза, биз мындай көпкө сүйлөшөбүз да. Тамак кургайт, суу ичкиз келет. Чайдан куя албайлыбы? Чайбы, кофеби? Бул негизи арабтардын кофеси. Арабтардын кофеси. Азыр ошо. Эми мисалы Саудияга же болбосо бул арабтарга келсеңиз, биринчи эле булар ошо кофеси менен тосуп алат да. Жакшы. Кофени биринчи бизге негизи башында бизге кыргыздарга же болбосо башка элдерге биринчи кофе ичкенде жакпайт. Бир мындай спецификалык бир дамы бар экен. Бирок бул кофенин дамын сезип, көп ичип баштаганда уже жагып калат. Арабтар мисалы үчүн дүйнөнүн кайсы жерине барбасын, ошол өзүнүн кофесин алып барат. Булар өзүнүн кофеси жок, эч жакта жүрө албайт. Эми жана суроо боюнча ошого улай эле айтпадымбы, жанагы буяка келе элек адамдар ушул Каабаны эңсеп, анан кийин ушул умрага билет алып келгиче ушу Каабаны көрсөм деген ушу баягы кыялы болот деп атпаймынбы? Сиз болсо эми мындай бизнес менен жүрөсүз, ошол эле зыяратчыларга шарт түзсөм экен, отелин бир караштырып берсем, транспорт жагы кандай болот, башка жагы кандай болот, ошонун баарын эми уюштурган бирөө керек да. Ошол уюштуруу ишинин алкагында жүрөт экенсиз. Ушу бизнесте жүрүп эле, бизнестен колуңуз бошойбу же ушул Меккеде жүргөндө ушу Каабага күн сайын каттайсызбы же кол бошобойбу? Негизи көбүрөөк ибадатка дагы убакыт бөлгөнгө аракет кылабыз. Анан мисалы Каабага келгенде деле мындай адам жаның жай, башыңда проблемаң жок, оюң жок, бир маселең жок, телефонуң тынч болсо, келип мындай жалгыз болуп ибадат кылсаң рахат аласың да. Анан бизде мисалы телефон тынбайт же жумуштар көп, ушундай канча миңдеген адамдар келет, кетет, бизге мисалы жоопкерчиликтүү. Бирөөсү көчөдө калбасын, же болбосо бирөөсү трансфери кечигип калбасын, тиги поезддан кечикпесин дегендер мисалы. Ушул бизде пешин намаздан баштап ушу куптанга чейин эң активный убакыт ошо да. Ошол убакта отелден чыгабыз, киребиз, бөлмөлөрдү алабыз, поездга барабыз, самолетко жеткириш керек. Ошонун жумуштары менен жүрүп, эч такыр мындай башыбыз бошобойт да. Анан башың бошогондон кийин же сезон аяктагандан кийин келип Каабага, харамга келип ибадат кылып отуруп кетсең жакшы болот да. Мисалы үчүн былтыры Рамазанды бүтүрдүк. Рамазандан кийин уже келип жыргап ибадат кыласың да. Харамда отурдук кечке. Ошого айтып атканым ошондо да, мына мен деле азыр бир жумуш кылып атам. Подкаст тартышым керек. Бирок бул деген баары бир оюңдун бир бөлүгү подкастка бурулат. Анын жоопкерчилигине бурулат. Эптеп септебей эле мындай бир ушунча көрүүчүлөргө подкаст даярдап аткандан кийин бир маанилүү бир суроолорду берсем, жоопту алсам дегенчи. Оюң кааласаң каалабасаң бөлүнөт. Ошол эле учурда ибадатка келдим го мен. Анан мындайча айтканда, мындай ичиң ачышат. Баягы түшүкчө айтканда алам болосуң. Мен деле тигилердей болуп туруп ушул подкаст баягы маекти коюп эле ушул бир жамчылуу болуп ушинтсем депчи. Андан соң сизде да ошондой болот экен да? Бизде негизи биринчи ниет кылганыбыз эле ошо умрачылардын маселесин чечүү. Умрачылар түз келип, түз кетсе, кыйналбаса,
көчөдө калбаса, курсагы ач калбаса, тиги трансферлерди күтүп калбаса, биз ошолорго кызмат кылуу менен да арабча ошо умрачыларды, ажыларды бу дуюфур рахман деп коет. Рахмандын коноктору. Жоопкерчиликти сезет экенсиңер да. Ооба. Эми биз азыр эмне деген отелде турабыз? Бул жер Дарул Тавхид Интерконтиненталь, Мекке шаарында эң номер 1 десек болот. Ыңгайлуу жагынан дагы, кымбат жагынан дагы, баасы жагынан дагы, шарты жагынан дагы, жылдыз жагынан баары жогунан номер 1. Ошондо бир күндө канча төлөм алат булар? Мисалы үчүн бүгүн Рамазан күндөрүнүн башында турабыз. Рамазан башында бир бөлмө 2 кишилик $3000, $2000, $2500 болуп калат да. Даже мисалы $3000 да азыр таппайсыз да бул жерден бөлмө. Маселе акчада эмес, маселе бөлмө жок. Бул отелдеги, бул мейманканадагы бөлмөлөр 3 ай, 4 ай, 5 айлап эртелеп бурон кылынып, ээленип, акчалары төлөнүп, бүтүрүп коюлат да. Азыркы убакта келип туруп, мисалы тиги менеджер менен сүйлөшүп калсак айтып атпайбы? Силер Рамазанга алган бөлмөңөрдү кааласаңар 3 эсе кымбат сатып берем силерге. Макул десеңер эле болду, менде даяр кардарлар турат. Ушундай бир сумка акча менен келди дейт да. Бир сумканы алып келип койду. Кааласаң дагы экинчисин алып келип коем. Бирок бөлмө таап бер деп атат. Демек, 1-2 ай мурда силер муну брондоп койгонсуңар. Ооба. Ушуну төлөп койгонсуңар. Ооба. Анан азыр эми Рамазан айы да. Ооба. Рамазан айына жанагы миллионерлер келет, акчасы көптөр келет. Алар капыл-тапыл брондобой эле келип калат. Анан ошолор бул отелдин тиги кызматкерлерине айтат экен, администраторлоруна. Жанагы кандай болсо дагы тиги таап бер мага. Мен мынча төлөп коеюн деп. Бизге алар келет, эми байлар, мисалы Өзбекстандан, Казакстандан, же болбосо бизден деле Кыргызстандан, дагы башка дүйнө жүзүнөн эми биз көп мамлекеттер менен иштешебиз. Европа, Канада бар, Африкадан өзүнүн клиенттери бар, Дубайдан, мисалы Турциядан, Россиядан көпчүлүгү келет. Акча канча экени кызыктырбайт. Таап бер дейт да. Таап бер дейт, болду. Канча болсо, кайер десең төлөп коем. Бирок маселе жок. Себеби алып коюшкан, башкалар төлөп коюшкан, 100% төлөп койгон. Аларды отелдер жокко чыгарып же башкаларга бере албайт да, ошондой. Демек, бул деген сөз Рамазан айынын 10 күндүгүндө мүмкүн болушунча Кабага жакын жашоо. Ошого анын баасы жок. Канча болсо төлөп коем деген маанида. Бул отелдин эмнеге көпчүлүгү жакшы көрөт дегенде, мисалы саатта, ошол эле саатта саат өтө чоң. Ал жакта 1-2 лифт которосуз. Жана саат мунараны айтып атасыз. Ооба, Меккеде ошо Кабанын алдында турган чоң саат. Ал жакта отелдер көп, бирок ал жакта деле мисалы бүгүнкү ушул күндөрдө, азыр күндөрдө бөлмө жок. Мисалы менде бир жума мурун сурашты, ошол Чеченстандан клиенттер. 3 бөлмө таап бер деди да. Мисалы саатта Fairmont Gold деген өзүнчө бөлүм бар, эң жогорку деңгээлде. Ошол Fairmont обычный мындай жөнөкөй эмес, Fairmont Goldтон бизге 3 бөлмө таап бер деди. Канча болсо төлөп берем деди. Бирок ал жакты карадык, бул жакты карадык, бирок жок. Ошондой да, ал бир жума мурун сураган. Ошол сыңары бул жактарда бул Дарул Тавхидтин ыңгайлыгы, мисалы азан айтканда эле же камат айтканда даарат алып түшсөң, харамга кирип кетесиң, намазга жетишесиң. Ошол жагынан бул өтө ыңгайлуу. Анан бул жерде бир жолу жашап көргөн адам кийин башка отелге баргысы келбей калат да. Ыңгайлуулугу боюнча. Саат да өзүнчө ыңгайлуу, бирок ал жака түшүп чыгуу маселеси бар. Бир лифттен экинчи лифт чыгасың, чыкканда дагы басышың керек. Бул жерде мисалы мына чыктыңыз, чыкканда эле харам алдыңыз да. Уже адамдар намаз окуп атышат дегенде. Көрүүчүлөргө биз айтып коелу, бул подкаст тартылып аткан күн 21 февраль, Рамазандын 18-19-24 күнү. Эми сиз бул жерде дүйнөнүн көптөгөн өлкөлөрүнөн келген мусулмандарды көрөсүз. Африкадан келген кембагалды, кедейди, Европадан келген миллионерди, миллиардерди, ар кайсы өлкөлөрдөн ар кандай катмардын өкүлдөрүн көрөсүз. Ошол
адамзаттын ар кандай катмардан турган ошол океанын, деңиздин карап туруп, сиздин жеке дүйнө таанымыңыз кандай жагына өзгөрдү? Сиз үчүн мына бүгүнкү күндөгү, бүгүнкү замандагы мусулман үммөтү деген бул ким? Негизи ушул алхамдулилла, Аллага шүгүр, бул жумушту иштетип, ушул өзүнүн конокторуна кызмат кылдырып, эми бизде бир эле ниетибиз, бир эле үмүтүбүз, ушул кылган жумушубуз кыяматта бизге пайдасы тийсин. Аллахтын астында баалансын. Ушул канча миңдеген адам келип кетет, эми сөзсүз бул жерде бизнес жаатында да бар, эми ырыскы таап жеш керек, убакыт бөлгөндөн кийин бала багыш керек, дагы башка пландар бар дегендей. Бирок биринчи сөзсүз ниетте Алла ыраазычылыгы үчүн деп коюш керек да. Мисалы бирөөнүн ажатын, кыйынчылыгын чечип беребиз. Ал кыйналып келет, жолдон чарчап келет, жакшы мейманкана болуш керек дейт, шарттары жакшы болуш керек дейт. Анан бирөөгө сөз бергенден кийин ошону кылып бериш керек. Биз менен ушул иштешип келаткан, мисалы, өзүбүздүн кардарлар бар. Казакстандан бар, Өзбекстандан, Россиядан бар, мисалы, Туркиядан, Дубайдан бар, Пакистандан деле бар. Анан кийин ЮАР бар, Африка. Ошол жактан бар. Анан кийин Эфиопиядан келген, UK, мисалы, Англиядан өзүбүздүн кардарлар бар. Германиядан бар, анан кийин Канададан бар, мисалы, Карамайын деген компания. Ошолор баары биз менен иштешип келет. Кээ бирөөсү трансфер тармагын алат, кээ бирөөсү отель тармагын алат, кээ бирөөсү дагы башка кызматтарды алат да. Биз ошолор кылып беребиз. Анан бул жерде эми Кыргызстанда жүрсөк, мисалы үчүн умрада биз Кыргызстанды эле көрөбүз да. Мекке, Мадинада жүрсөң, бүт ааламды көрөсүң да. Дүйнөдөн эмне деген мусулмандар келет. Алардын өзүнүн менталитети бар, аң сезими бар. Анан бул иште иштеп жүргөнүбүздө эң эле негизги биз үйрөнгөн нерсе бул Аллахка жакын болосуң да. Билбейм эмнегедир, бирок бар жокту таваккул деп коет динде, таваккал. То есть биринчи себебин кыласың, экинчи Аллахка таваккал кыласың. Бул жумушта Аллах каалагандай болот бар жок жашоодо. Ошого ишенесиң, ошого аракет кылып себебин кыласың да. Канчалаган мисалы окуялар болгон бизде. Кээ бир адамдардын мейманканалары жок жерден бар болуп калат, бар жерден жок болуп калат. Эми ар бир адам ар кандай ниетте келет да, мисалы. Ошого ошогон нерселерди көп көрөбүз. Анан бул жерде дагы бир өзгөчөлүк, Алла менен кеңешип каласың да. Мисалы, акчага ишенбейсиң бул жердечи. Бул жакта акча чечпейт. Мисалы, Меккеде, Мадинада же башка жакта биринчи Аллага таянасың. Алла менен кеңешип, Алла, өзүң бүтүрүп бер дейсиң. Анан кийин акчасын алып барып төлөйсүң да. Анан акчаңа ишенип, дардаңдап барып, отельди төлөп сал, тигини төлөп сал. Ошол убакыт келгенде ахвал өзгөрүп кетет. Мындай дагы бир сөздөр бар да. Илгери бул Кабага келиш үчүн ат менен, кээси жөө, кээде кургакты, кээде чөлдү кезип, өлгөнү өлүп ошол жерде бир жерде калып, анан кийин аман эсен болсо, ден соолугу чың болсо, анан бул жерге келишчү экен да. Андай түмөн түйшүк мененчи. Азыр болсо самолет менен келет. Анан чоң бир жанагындай чоң автобустарга, комфорттуу автобустарга түшөт, отельге келет, же болбосо Аль-Харам Кабага кирет, тооп кылат, сай кылат, анан отельге барат. Ушунун эмнеси эми зыяратчылык, умрачылык, тиги ажылык деген дагы ушундай суроолор бар да. Кыйынчылыкты айтып атасыз. Кыйынчылык эми азыркы умралык менен ажылык менен эми мурдагыны салыштырып, эми азыркыны эми антип деле эсептегенге болбойт го дегендей кылыппы, же мындай кыйналбай эле келип анан кетишет го дегендей кылып ушундай сын айткандар да бар дейм да. Ооба, бар. Эми негизи мурдакы, мисалы, биздин аталарыбыз эмес, биздин аталардан алдыңкы поколение, алдыңкы курактар, мисалы, канчалык каалабасын келе алган эмес. Мисалы, шарт ошол жок да, мисалы, келе алган эмес. Алар деген кааласа дагы, мисалы, менин өзүмдү айтам.
канча каалап эңсеп жүргөн да, өзү молдо болгон. Ушу барып бир Кабаны көрсөм, бир пайгамбарды зыярат кылсам деп ушундай эңсеген, бирок келе алган эмес. Эмне үчүн? Сайыз убагында шарт жок. Сыртка чыга албайсың. Ошо сыңары азыркы убакытка Аллага шүгүр келтириш керек. Бир мисалы Оштон азыр бизде, Оштон күн сайын каттан болуп турат да, мисалы Кыргызстандан. Буга чейин адамдар ойлойт, бул мурда эле ошондой болгон депчи. Оштон самолеттор мурда эле учуп келген деп. Жок, бул кече жакында эле пайда болду да. Мисалы Оштон деген мурда Россиядан башка жака эч жака самолет учпайт эле за границага, сыртка мисалы. Туурабы? 2019 биз ошо Jazeera Travel компаниясы Jazeera Airways деп авиакомпания алып келгенбиз да, 2019 октябрда. 1-октябрда ошондо Оштон түз Саудияга карап же болбосо Кувейт аркылуу уча турган мүмкүнчүлүк ошондо эле пайда болду мына 2019. 2019 келди, алып келдик, иштеттик. Алга чейин Оштон бүт умрачылар, Баткен, Ош, Жалал-Абадтан баары Бишкекке келип, Бишкектен анан бул жака учат эле. Азыр эми адамдар баягы жарым жыл, бир жылда эле биз бүт кыйынчылыктарды, инсан деген унутчакпыз да, унутуп коебуз дагы. Азыр эми ушундай болуп атат, мындан жакшы болсун талап кыла берет экенбиз да. Эми кезинде ошол илгери төө, эшек же башка ушул минип келе турган жандыктар болбой, мисалы анын ордуна учак болсо, машина болсо, ошо учак менен деле, машина менен деле келишмек да. Ооба. Ошону айтып атасыз го дейм. Эми сиз бул жерде жашап баягы келген зыяратчылардын пейил мүнөзүн, алардын мамилесин мындай байкап бүттүңүз болуш керек. Жалпы эле зыяратчылар, анын ичинде ушул кыргыздар Меккеге келгенде көбүнчө эмнеге маани беришпейт? Руханий жактан айтып атам. Эмнеге ашыкча эле убакыт коротуп, эмнени мындай байкай турган болгон, эмнени байкабай атышат? Эми негизи биз Кыргызстандан биринчи маселе шарт да. Азыр бизде ушундай болуп калды, бул баа боюнча жарыш болуп калды, мындай арзанчылык же болбосо баары айтылып эле келет. Мисалы Вьетнамга, Турцияга, Дубайга, башка жака барсак жакшысын тандап алабыз да. Биз азан болуп атат. Ооба, азан болуп атат, азанды күтө турайлы. Күтө туралыбы? Ооба. Жок, кете берсин. Анан кофе жакпады окшойт сизге? жок, жакты. Бир аз мына курма менен да бул. Жок, мына тамакты. Болду. Курма менен десерт кылып жесеңиз. Негизи өзү бизде ошол азыр оору болуп баштаган бул арзан деген оору да. Сей айтып койду, арзан нерсе бул жөн эле иллюзия да. Адам мисалы орусча айтып койду да, скупой платит важно. То есть эч качан арзан нерсе, арзан тузу татыбайт. Ар бир эмгектин өзүнүн баасы бар. Ооба да, мисалы жакшы умра кылып келем, жакшы ибадат кылам, жакшы эс алам, жакшы машина айдайм десеңиз, бүт баарын жакшысын алыш керек. Мисалы Тикон баасын эч качан Мерседес ала албайсыз. Же болбосо бир бөлмөлүү батирдин ордуна эч качан 2 бөлмөлүү батир ала албайсыз. Өзүнүн баасы бар, өзүнүн орду бар дегендей. Ошого бизде эң эле азыр каралып аткан, бүт маселе чыгып аткан, умрачылар кыйналып аткан, бүт баары ошо арзандан болуп атат. Мисалы умрачылар келет, тандайт, $50, $100 арзан болсо, ошого башка жака кетет да. Бул деген болбогон акча, мисалы 15 күндө $50 деген бул бөлгөндө канча? $3, $3,5, $3 бирдемке тыйындан айланып калат. Бул жакта Мекке Мадинада көп нерсени чечет. Адамдын маанайын чечет, курсагы, харамга келип кеткени, ибадатыны. Мисалы ошол эле жакшы шарттар менен келип туруп, жакшы ибадат кылсаң, бир эле мисалы жакшы намаз окуганга жетишип калсаң, ошол комфорт, жакшы шарт үчүн бул 2 рекет намазың Аллахтын астында кабыл болуп калса, бул $50 эмес, 50 миллион, $50 миллиард да жакшы да. Кыяматта ошо 2 рекет намазың үчүн сенин таразаң
көтөрүлүп кетиши мүмкүн да, же көбөйүп кетиши мүмкүн да. Ошол арзан менен же болбосо ошо эконом кылып келем дегендер алысыраак мейманканага түшүп калса, же болбосо демейде мындай, мен ушу келген умралык топто же башкаларда мындай байкап атсам, сүйлөшө келсем, ушу балам алып берди эле, ооба, кызым алып берди эле, анан ушу келип калдым деп. Мындай карасаң жакшы келип калган атасы же энеси же ата энеси келип, анан бирок мындай мурдатан бул исламий мындай бир түшүнүгү, сабаты, бирдемеси окуп билүүсү жоктор, ошондой адамдарда суроо пайда болобу дейм да. Исламдын тарыхы, бул өзү ислам деген өзү эмне, ислам концепциясы деген өзү эмне, эмне үчүн тиги пайгамбар, бул пайгамбар, анан ошол жанагы исламдагы окуялар, анын бизге кыргыздарга эмне тиешеси бар, биз эмне үчүн ошол тиги сахабалардын, дагы бир ушул исламий личностьтардын тарыхын эмне кереги бар бизге, ата жотобузду тааныбаган деп, ошонун түпкү маанисин түшүнбөгөндөрдө анан суроо пайда болот го дейм. Эмне үчүн мындай, эмне үчүн тигиндей депчи, кандай ойлойсуз? Эми негизи пайгамбардын окуялары, пайгамбарлардын окуялары, сахабалар, мисалы жашоосу, сахабалардын окуялары бул биз үчүн чоң сабак да. Ар бир окуя, ар бир кысса деп коебуз, ошо кысса же болбосо Кур'анда келген дагы ар бир окуялар, мисалы пайгамбарлардын окуясы, ошол эле Муса алейхисаламдын окуясы болсун, же болбосо Салих алейхисаламдын окуясы, бүт окуялар жөн келтирилбейт да. Себеби бизден бул биз үчүн сабак. Ар ким өзүнө жараша убактысы келгенде ошол окуядан сабак алат да. Мисалы азыр сизге бир окуяны айтсак, ал окуя сизге пайдасы болуп калышы мүмкүн. Азыр бирок убагы келгенде ал окуя сизге пайдалуу болуп калышы мүмкүн. Себеби ошол нерседен сиз өзү убактысы келгенде пайда аласыз да. Азыр пайда ала албайсыз, себеби сизге керек эмес ал нерсе. Керек болгондо сөзсүз пайда аласыз ал окуядан дегендей да. Ошон үчүн бул Мекке, Мадинага келгенде биринчи эле маселе ниетти түз кылып келиш керек. Анан экинчи маселе канчалык көп акча коротсоң, биринчиден ата энеңе канчалык акча көп коротсоң, мисалы $1,5 миң, $2 миң, $5 миң көбөйтсөң, коротсоң, Аллах Таала ошону 10 эселеп, 20 эселеп кайтарып берет. Бул мен гарантия берип айтам да. Мисалы ата энеңе $2 миң короттуң, Аллах Таала 10 эсе, 20 эсе, 50 эсе, канча эселеп көбөйтүп берет. Аз эле убакытта. Мен бул гарантия берип айтам да. Мисалы бирөө байысы байайганды кааласа, бирөө же болбосо дагы бир карызынан кутула албай атса, ата энесин эле умрага жөнөтсүн болду, Алла ыраазычылыгы үчүн деп. Ошол адам байып кетет. Же болбосо маселеси чечилет, же өзү келип кетсин. Өзү келип умра кылса, себеби пайгамбарыбыз айткан, кимде-ким өмүрүндө бир жолу умра кылса, бул чакырчылык көрбөй өтөт деген. Умрага келип, умрага келген сайын адам келгиси келе берет да. Умранын сырын билип алгандар булар уже бизде ушундай кардарлар бар. Бир жылда 2 жолу, 3 жолу келип кетет. Сиз ушул жерде иштеп жашап атканыңызга жалпы жонунан канча болду? 6 жылдан ашып калды. Ошол эми ушул жердин ички турмушун жакшы билген адам катары айтсаңыз, ушул китептеги ислам менен Меккедеги реалдуу жашоонун, ушул реалдуу жашоодогу исламдын айырмасы кандай, барбы? Ооба, сөзсүз болот. Эми китеп башка дегендей, ислам бул дин. Ислам бул адамдар эмес. Исламды көрөм десең, исламды билем десең, бул дин, Кур'ан, хадис дегенде. Анан биз башка бир мусулманды көрүп, бул ислам ушул экен деп түшүнө албайбыз да. Ал өзүнүн фарыздары бар, амалдары бар, бүт Кур'ан, хадистер бар. Ошон үчүн бул жака келгенде мусулмандар ар кандай мусулман көрөсүң. Кемчиликтери көп экен, Ооба, кемчиликтер көп. Дүйнө жүзүнөн келет, бирөө жумшак сүйлөйт, бирөө катуу сүйлөйт. Ал ошол үчүн ал жөнөкөй эле көрүнүштө. Бирөөсү какырып түкүрүнөт, бирөөсү таштанды ыргытат. Ооба, таштанды ыргытат. Эми бирөө машина айдагандасы тиги көрдүңүз, эч ким эреже сактабайт. Ар ким ар кандай да, мисалы Кыргызстандан келген Кыргызстанда жүргөндө жүрөт. Африкадан келген Африкада жүргөндө жүрөт.
Меккеде мисалы үчүн бүгүн ушунча миллион адам жүрөт. 10 күндөн кийин кайра келсеңиз, дагы ушунча миллион адам жүргөн болот. 2 миллион адам, 3 миллион адам. Бирок башка адамдар. Мадина деле ошондой. Мадинада мисалы 3 миллион, 2 миллион адам жүрөт бүгүн. 3 күндөн кийин келсеңиз, дагы 3 миллион адам жүргөн болот. Бирок бул башка 3 миллион адам. Эми элестетип коюңуз, мынча жерде бардыгын бир тартипке чакыруу, бир стандарт кылуу, бир бириктирүү өтө кыйын да. Ошол жагынан дагы Макка, Мадинага келгенде эч качан бул кемчиликтерин айтпаш керек. Сөзсүз кемчиликтер болот, кыйынчылыктар болот. Умрага келгенде сыноолор болот сөзсүз. Ажылыкка келгенде сыноолор болот. Ал-хаджу машака деп ушул ажылык. Кечээ эле мен кечирип коеюн, кечээ эле мен оюм ушунча көп миллиондогон адамдар арасында эми түртүшпөй койбойт экенсиң, түртүшөт экенсиң. Анан бирөө кара терилүү бирөө менин бутумду басып кетти да. Каратып туруп. Дагы бирөө болсо, мен могу эскалаторго чыгайын десем, мени каратып туруп, астыман өтүп, менин кезегим эле могу түрткөн боюнча өтүп кетти. Ачуу менен анан ичимен жаман сөздөрдү айтты. Жанагы кишигечи. Анан жанында келинчегим айтты, сенин бул жерге эми сени сынап атат. Ушундай учурларда кантет экен деп. Мен азыр барып тоо намазын окушуң керек го. Матайла ушундай берсем, сен Кудайдын жараткан бир пендесин, балким ал андай жаман эместир, байкабай калгандыр. Сен эми тоо намазын окушуң керек эми. Ушундайда өзүң абайлачы, эмоцияң алдырбай деди да, бир четте туура эле экен да. Туура, себеби бизде Кыргызстанда мисалы бул жакта жүрүп, мисалы мен үйрөнгөн, мен көргөн нерсе дүйнөгө болгон мамиле. Айлана чөйрөгө болгон мамиле такыр башка. Арабтарда деле мисалы үчүн. Кыргызстанда же болбосо бизде, СНГде же Орто Азияда бир буюмга кылган мамилебиз мындай. Өтө мындай катуу мамиле. Менин машинам, менин үйүм, менин кийимим, менин телефонум мисалы. Буларды биз баягы бул жашоодон кабыр менен өзүбүз менен кошуп аркы дүйнөгө алып кете тургандай мамиле кылабыз да. Ошол эле машинабызга таза кармап, жылтыратып. Буларда дүйнөгө кылган мамилеси бул убактылуу деп мамиле кылышат да булар. Машина десе, бул машина бул проблема эмес. Ошо көп машинелер чоң джиптер, Ооба, мен да башында четтери сүрүлүп, мыйрыйып, тыйрыйып. Мен да башында түшүнбөй жүргөм да. Себеби булар жолдо эреже жок. Ушундай келесиң, мисалы кругойдо келдиң, бир кирип, эч ким сигнал баспайт. Бири-бирине катуу сүйлөбөйт. Убактылуу дегендейчи. Машинанын дагы ичине кирсең таза эмес, жаңы салондон алган машина. Жаңы. Кирсең сырты чаң, ичи чаң. Бизде ошондой машинабыз болсо, биз төбөңө коюп, жылтыратып, жууп, досторуң келсе, башкаларың келсе, акырын тигиндей, миндей. Буларга бул жаңы алган машинасы. Эчтекеге арзыбаган нерсе да бул дүйнө дегенде мамиле кылат экен. Бул машина жөн эле. Бул бир жери урулса, башка жаңы машина алып алам. Эмне проблема дейт да. Ошол эле телефон, мисалы, мен деген арабтар бар. Ушундай жаңы айфондорду алып алган, мисалы 2-3 эми жумушта. Карасаң айфондор мындай сынып дем карап туруп, башында түшүнбөй жүргөм. Көрсө булардын дүйнөгө болгон көз карашы, мамилеси башкача экен. Айфон, телефон десе бул жөн эле телефонда керек болсо ыргытып жаңысын алып алам. Дебейт. Биздегидей айфон. Машина болсо 2026-жылкы дебейт экен. Ордуна жаңы алып алам 2027. iPhone 17 болсо эртең жана сентябрда жаңысы чыкса 18-де алып алам. Эмне проблема? Проблема жок. Ошондой да буларда. Анан ошо мамиледе дагы ошондой булар. Мамиледе дагы, кыймыл-аракетте дагы ошондой тийип кетсе, кечир. Булар катуу жүрөгүн албайт, жанагындай катуу тийип кетпейт. Чакалашып кетмей жок экен да, түшө калып туруп, монун төлөптөр чийилип кетти машинем деп. Ооба, сиздин путуңузду айтып депсе алды. Башка араб болсо, мисалы, депсе алды деп өткөтө берет. Мен мага бул аябай катуу тийди да, бир кечирип турам, туруп депчи. Анан ошодон дагы бура эми депсе алса эмне болду, жууп алам деп коет, кете берет. Ошондой мамиле да буларда. Бизден айырмачылыгы ошондой экен. Анан бир жагынан жакшы болсо да, анан кээ бир убакыттарда бул деле мындай кыйнап коюшу мүмкүн. Негизи ошо дүйнөгө болгон көз карашы булардыкы убактылуу. Дүйнө, бул дүйнө деп билет да алар.
Сиз бизнесмен катары, дагы баса белгилейм, ишкер катары ушул Меккенин акыркы ушул 10-15 жылдагы өзгөрүүсүн өз көзүңүз менен көрдүңүз, аралаштыңыз. Илгерки умра менен азыркы ушул цифровизациялашкан, мындайча айтканда санариптешкен умралыктын ортосунда кандай айырма бар? Ушул жаңы технологиялар умраны жеңилдеттиби же анын касиетин жоготуп койгон жокпу? Бул жерде негизи биринчи эле айта кете турган нерсе, азыр Сауд Араб башачылыгы булар болбогондой, болуп көрбөгөндөй өзгөрүү реформаларды жасап атат да. Өлкөнү ачуу, дүйнөгө таанытуу, мурда жабык өлкө болсо азыр ачуу деп. Ошон үчүн бир эле эң жөнөкөй бул умра боюнча эң чоң умрачылар келген мамлекеттер көпчүлүгү жабык болгон да. Ал убакта Кабага келсеңиз, мисалы, Кабада бош болчу. Адам мынчалык болбочу. Акыркы жылдары бүт баарын ачып салды умраны. Каалаган адам каалаган убакта келип кете берет. Ошо эле мисалы биздин эле кошуна Өзбекстан. 3 жыл мурун жабык болчу. Өзбекстанда умра жок болчу. Болсо дагы очередке туруп келет элең кыйналып. Ошо эле Иран, Ирак, Түркменистандан умрага, Тажикстан, дагы башка чоң мамлекеттер умрада келе албачу. Азыр эми бүт баары келип атат. Баарын ачып салган. Визаны мурда деген паспортко чапталчу эле. Канча күндөп посольствода жатчу эле өкүлчүлүктө. Анан виза чыкчу. Азыр бүт электрондо 2 минутта виза чыгат. 2 минутта виза чыгат, 2 минутта билет аласың, учуп келе бересиң билет болсо, мисалы. Ошо келип азыр эми эл көбөйдү. Биринчи, экинчи анама Меккеде буларда өтө катуу реформалар болуп атат. Меккенин өзүндө жаңы проекттер түшүп атат, мисалы Масар Макка деп чоң проект. Канчалаган мейманканалар. Бул жакта Салман Гейт деп ушул өткөн жылдын аягында жаңы проект чыкты. Ал дагы мега грандиозный проект болуп атат. Ошол сыңары дагы Меккенин башка жерлеринде квартал, райондор ошондой кылып өзгөртүп атышат. Мадинада эле ошондой. Эми булардын максаты мисалы акыркы жылда статистикада 16 миллиондон ашык умрачы келиптир. Бул Министерство хадждын маалыматы боюнча. Умрачы, турист эмес, эми 17 миллионго жакын. Ажылыкка 1 миллион 600 миңден ашык ажылык келди, акыркы ажылыкка. Эми булар максаты ошо Vision 2030 дегенде булар умрачылардын санын 30 миллионго жеткирүү максаты. Андан да ашыруу мисалы. Ошого булар көздөп мейманканалар салып атышат, аэропортто жөнөкөйлөтүп атышат. Азыр мисалы Дубайга киргенде деле, бул жака киргенде деле чыкканда электронный печать турбай чыгарып атышат паспортко. Анан жолдорун салып атышат, ошол ар нерселерди кылып ыңгайлатып атышат. Анан бир жагынан сырттан келгендерге жер алганга, үй алганга уруксат берип атышат. Ал боюнча дагы кенен айтып беребиз. Каалаган адам акчасы болсо келип ошо Меккенин кандайдыр бир жеринен же Мадинадан үй алат. Үй алышы мүмкүн. Каалаган жерден эмес, ошол жергиликтүү бийлик четтен келгендер могу жерден алса болот деген жерден гана алат. Ооба, азыр бул боюнча мамлекет азыр карталарды бере элек. Бул ушул жылдын 1-чи кварталында жарыяланат деп турат. Ошондо Мадинадан, Меккеден, башка жерлерден өзү атайын бекитилген зоналар болот. Ошол жерден гана сырттан келгендер, мисалы Араб, Сауд паспорту жоктор, мисалы Кыргызстан болобу, Казакстан, Өзбекстан, Россия, башкалар болобу, келип алса болот. Ошондо ол Кабанын жанындагы бийик сааттын өзүнөн же болбосо жандагы отелдерден ушул менин мүлкүм болот деп сатып алса болобу? Бул боюнча азыр эч ким эч нерсе деп айта албайт да. Бул качан ошо өкмөттүн токтому менен, жанагы буйруктары менен анан ошо атайын зоналар бекитилет. Ошол зоналардан анан кийин сатып алса болот. Кыргызстандан маселен келген зыяратчылар бул жака ибадат үчүн келишет. Ал түшүнүктүү. Бирок сиз бизнесмен катары айтсаңыз, ибадаттан тышкары кыргыздар Саудиядан эмнени үйрөнө алат? Экономикалык жактан, конок күтүү жагынан, сервис жагынан, деги эле маданият жагынан эмнени үйрөнсөк болот?
Эми биз иштешип жүрөбүз. Биринчи эле Кыргызстан менен Саудияны салыштырганда, Саудия бул өтө чоң мамлекет да. 2 миллион 149 миң метр квадрат территориясы. Бизден Кыргызстандан канча? 10 эсе. 10 эседен көбүрөөк чоң территория. Экинчиден буларда эки жакта деңизге чыгуу оңой. Экспорт, импорт деген маселеси боюнча буларда эч жакка эч кандай проблема жок. Кайсы убакта, кайсыл жерге болсо жеткирип берет. Анан буларда жылдан жылга мына ички дүң продукциясы өсүп келатат. То есть 1 триллион, андан уже 2 триллион ушундай болуп өсүп келип атат. Жылына мисалы 20 коронавирустан кийин булардыкы азыр биз Кыргызстан 10%тен деп жогору өнүгүп атабыз дейт. Айтып мисалы акыркы 25-жылдын статистикасы. Булардыкы чоң мамлекет болгон үчүн булар дүйнөдөгү экономикасы чоң мамлекеттердин ичинен эң жогорку деңгээлде. 8,9% өнүгүп келатат. Акыркы уже 5-6 басаңдап калды, бирок 8-9% өсүп келип атат. Анан булар менен иштешкенде бизге Кыргызстанга эң булардын баягы табигый товарлары, бизден ошо текстиль болбосун, биздин бизнесмендер инвестиция кылганга өтө бул жака. Бул азыр башталып атат. Акча өтө көп, кардар көп рынокто, базарда көп жерлер бош. Ошолорго кирип, мисалы биз Кыргызстанда эле сулуулук тармагы боюнча деле бизде өтө өнүккөн да. Канчалаган кыздар мисалы келип иштеп атышат. Буларда көп акча төлөнөт. Андан кийин ошо куруучулук тармагында деле келип канчалаган инвестиция кылса болот. Биздин мисалы курулуш компаниялары Кыргызстанда эмес, бул жакта эле келип катышып курулуштарды кылса болот. Андан кийин Саудиядан экспорт кылып кетсе өтө чоң жеңилдиктер бар да. Саудияда азыр ушундай бир саясат жүрүп атат. Кандай товар болбосун Саудиядан чыккан, ошону сизге жеткирип берет. Дүйнө жүзүнүн кайсыл жерине керек болсо. То есть мамлекет жардам берет. Анан бул жака келип ошо дыйканчылык, сельхоз жумуштар боюнча дагы иштесе, мамлекет жарым акчасын же 40%ын төлөп берет. Мисалы сиз бир дыйканчылык кылам, ушундай канча бир гектар жерди алып, эгин кылып продукция өндүрөм десеңиз, мамлекет мисалы ушунча акчам бар десеңиз, калганын мамлекет берет. Болду иште. То есть булардын ушул 20-30 деген саясаты боюнча көп өзгөрүүлөр болуп атат. То есть айтып отурсак, ал өтө көп да. Шанс, мындайча айтканда, мүмкүнчүлүктөр бул жакта эбегейсиз. Өтө көп инвестиция боюнча, кыймыл мүлктөр боюнча, экспорт, импорт боюнча, соода саттык боюнча, дыйканчылык менен алектенгендер боюнча өтө көп да. Анан бул мейманкана тармагында, мисалы биздин өзүбүздүн мейманканалар Мекке, Мадинада, анан ошолор боюнча дагы көп канча деген инвестиция кылса болот да. Келип инвестиция кылып бул жакта дүйнө жүзүнүн көп мамлекеттердин өзүнүн мисалы түрктөр да иштейт. Дагы башка араб мамлекеттерден иштейт мисалы. Келип ушу өнүккөн азыркы убакта бул базарга, рынокко кошулганга оңой да. Кошулуп кетсе, өтө чоң буюрса мүмкүнчүлүктөр бар деп ойлойм да. Эми умралыктын баасы мен билгенден жылдан жылга арзандагандан арзандап аткан жери жок. Кымбаттап эле атат. Эмнеге кымбаттап атат? Бул тенденция өсө береби? Негизи анчалык деле кымбаттан, бирок коронавирустан кийин бир эсе кымбаттады десек болот. Именно сөзсүз бул мейманканалар жаатын алганда. Анан учуу жаатында деле ошо авиакомпанияларда өзгөрүүлөр бар. Көп нерсенин инфляция дегендей, жашоо кымбатчылык болуп кетти дегендей, бул жакта мейманканаларда жөнөкөй эле саатты алсак, Fairmont саатта жакшы, Fairmont же Swiss Hotel же Raffles, ошол менен Дарул Тавхид деле коронавируска чейин башка баа болчу. Биз буларды $200, $250-150 алчубуз бир бөлмөнү. Азыркы убакта $600 да ала албайсыз да. Себеби умра Саудия ачылды, адам көп, талап көп. Мурда
мисалы кардарлар эсептелүү болсо азыр кардар көп. Эртерээк алсаң толуп калат. Ошосуңар ошол жагынан да буларда уже базар ачылып, базар чоңоюп аткандан мейманканалар жетишпей атат. Булар ошо жаңы айтып аткан Масар Макка проектисин башташкан, ошо чоң проекттер кылып булар уже көбүрөөк мейманкана түзүп, көбүрөөк шарттарды жаратыш керек. Ушул зыяратчыларды көрүп, ар кайсы терисин түзү ар кандай, өңү ар кандай, ар кайсы улуттагы кишилерди көрдүм да. Анан индонезиялыктар, тиги Европадан келгендер, койчу Азия, Европа, түркүн адамдар бар экен. Ошолордун арасында монтип калпак кийип жүргөндөрдү көрүп сүйүнүп каласың да. Анан негедир көбөйө баштаптыр. Анан ошончо элдин арасынан биздин элдин кайсы сапады Меккеде жаркырап көрүнөт? Айрыкча сизди кубандырып, кыргыздар ушундай өзү менен ушу Меккеде дагы кыргызбыз да деп. Кайсы бир сапатына өкүнөсүз, кап кыргыздар ошону кылбай эле койсо жакшы болот эле дегенчи. Эми бизде жана сыртка чыгып жүргөн кыргыздар деле билсе керек, бүт жаштар деле билет. Биздин кыргыздардын кыргыздын пейли экенин да. Бизде машалла Кудайга шүгүр кыргыздыкындай пейил эч жерде жок да. Ушундай элибиз жөнөкөй. Ар бир маселени айтсаң туура түшүнөт. Жөнөкөй эл да. Ошол анан бизге тоскоол жаратып аткан, бизге мындайча айтканда зыян алып келип аткан бул корсбуз да. Биз эми толуктарбыз да. Тоң кополор. Биз эми кыргыздар негизи мындай жоокер элбиз. Мурда деген ошо биз корсуракпыз да. Дипломатичный жанагы отурукташкан элдерге сыйка эмес. Дипломатия Тоңго туруп эле бир айтабыз да. Дипломатия деген нерсе жок да бизде. Эми үйрөнүп келатсак, бирок биз өтө корспуз. Башка элдер мисалы дипломатия дегенди билет. Бирок бизде ошол жактан деле алдашпайт да биздикилер көп. Башка жактан келсе мисалы дипломатия дегенде кээде токулуп деле кетет да. Анда мисалы ичинде жинин келип атса дагы дипломатичный боло калп эле жылмайыппы. Биздикилер андайга көп деле жок да. Жини келип атса жини келгенин көрсөтөт. Ачууланса ачуусун көрсөтөт, сүйүнсө сүйүнгөнүн көрсөтөт. То есть мындайча айтканда жөнөкөйлүк деле мисалы бул жакта арабтарга деле жагат да. Алдабасаң, чынчыл болсоң, ошондой болсоң, булар деле канча 20-30 жылдан бери иштешкендер бар да бул жакта, эски карышкырлар. Алар карап туруп эле билет да сени. Карап туруп эле ошол көп алдайт экен дегендей анан карап эле билип койду. Кудайга шүгүр кыргыздардын орду Меккеде, Мадинада бул жакта жогору турат. Кыргыз десе эч ким жаман айтпайт. Анан эмне үчүн бардыгы эмес, кээ бир умра компаниялары ушу зыяратчыларга карата өзүнүн милдеттерин кээде так сактабай калат. Умра башчылары кээде мындай ошол зыяратчыларга кылынчу стандарттуу жөнөкөй эле мамилени кээде кылбай калышат. Жоопкерчиликсиз болушат. Айрым бир блогерлер дагы мындай ошондой бир критикалык видео материалдарды даярдашты, сиз көрүп атсаңыз керек. Бул деген эме тажрыйбасыздыкпы же кайдыгерликпи же болбосо мындай эптеп эле акча табууну көздөгөн бир ачкөздүкпү? Эми бул жерде эки маселе бар да. Биринчи кемчилик кеткенде атайлап кылгандар бар. Анан айла жок кемчилик кеткен бар да. Эми айла жок деген мисалы аракет кылып атасың, даярданып атасың, иштеп атасың. Айла жок ушундай болуп калды. Эми бул сен планды жакшы эле койгонсуң, бирок күтпөгөн жерден бир маселе чыгат. Сен ойлобогон. Бул жерде биринчи бул тажрыйба жоктугунан. Тажрыйба жок. Анан бул жакта Мекке, Мадинадагы иштеген мейманканалар, компаниялар, бүт бизнесмендер, отелдегилер баары билет. Кыргызстанда ким иштеп атат, Казакстанда ким, Өзбекстанда ким, Россияда ким, дүйнөнү билет. Маркет лидер деп коет. Маркеттин лидери ким? Маркет кимди карайт ошо базар? Деп булар билет. Анан мисалы биз келсек, биз атыбызды айткандай эле булар башкача мамиле кылат да. Булар келди депчи. Себеби бул Жазира Travel деген атам замандан бери иштеп келаткан компания, ажылыкты 90 канчанчы жылдан бери депчи.
Анан билет булар, атыңды эле билет дагы, анан сразу түз эле башка мамиле кылат. Болду деп анан кийин жок нерсени да таап берет, анан ошондой да. Анан жаңы эле компания болсоң, мисалы 2 жыл, 3 жыл, 4 жыл иштеп аткан болсоң, сенин атыңды эч ким билбейт, сен өзүңдү өзүң тааныштырышың керек дегендейчи. Ошол жагынан эми кыйынчылыктар болот да бизде. Жаңы келгендер булар ошого кээде булар деле каалабайт, бирок ошондой мамиле болуп калат. Сага ошондой мамиле сен биринчи эмес, экинчи эмес, акыркы орунга түшүп калышың мүмкүн. Себеби буларда көптөгөн партнерлор бар да. Анан ошол жагынан. Анан дагы бир себеп система жок, команда жок. Ар кандай себептен умура иши бул өтө кыйын да. Өтө кыйын. Сиз эми көп жылдан бери ушул умралыкты уюштуруу маселесинде, бул жактагы менеджерлик, бул жакта ошол ишти жөнгө салуу боюнча Жазира Travel компаниясы менен дагы кызматташып, ошол эле учурда баардык башка ошол мусулман өлкөлөрү менен дагы кызматташып, кадимкидей бул бизнес экен да сиз үчүнчү. Анан негизи эле мындай арабтар менен иштешүү кандай экен? Бул кандай калк экен бул арабтын бизнесмендери, ишкерлери? Булар эми өтө жөнөкөй. Анан биринчи эле мамиле да. Мамилең жакшы болсо, алдабасаң, чынчыл болсоң, мамилең жакшы болсо болду. Бар жок чечилет. Анан алдап турсаң, бир нерсени токуп айтып турсаң, дагы бир нерсе кылып айтып турсаң, булар деле карап туруп эле билип коет да уже. Сени алдап атат бул депчи. Мисалы бир эле маселе, мисал келтиргенде, көбүнчө рейс койгондо биз мейманканаларга брон коебуз да. Койгондо эле келет, эми айтпай эле коеюн, башка мамлекеттеги компаниялар мисалы алар бир эле койгондо 2-3 жактан издейт да. Издеп брон кылып арзанны тандап алат. Же болбосо мисалы мен сизге брон койдум бир мейманканага. Бул жака брон койдум, же болбосо анан жакындаганда жанындагы мейманканадан арзаныраак чыгып калды. Анан булар рейс отмена болуп калды деп отмена өзгөртүп коет. Алдап коет да мындайча айтканда. Чын-чынына келгенде жанында отель арзан чыгып калды. Ошондо анан булар барат дагы тигин алат. Бул нерсени билет эртең. Бул тиги отель менен бул отелдин менеджерлери тааныш. Тиги менен булар дос. Ал бул болбосо мурдагы коллега. Билишет, баарын билишет. Анан эле тиги группаң келгенде, жайгашканда, клиенттер келгенде анан билет дагы тиги мени алдаптыр дейт да. Болду, экинчи жолу барсаңыз уже сизде мамиле башка болот. Алдабаш керек. Мисалы жанында отель арзан чыкса, барып айтыш керек, сүйлөш керек. Мага арзан чыгып атат. Сенен кымбат алдым. Эмне кылабыз? Же болбосо арзан кылып берсең дагы сураныч, же тигиндей миңдей деп сүйлөшсө, чечилбеген маселе жок, чечилет барды. Умрачылык, бул ажылык деген бул тек гана биздин заманбап доордо тек гана бул бизнес, арабтардын экономикасын байыткан эле бир нерсе деген ушундай пикирлер дагы бар. Сиздин көз карашыңыз буга? Эми умра ажылык деген азыр мисалы Саудиянын бүт мындай экономикасын карай турган болсок, буларда 75% экономикасы бюджетине түшкөн бул нефть, газ ошондон түшөт. Экономиканын ВВП деп коет, ички дүң продукциянын 42%, 50%ке жакынын бул нефтепродукты, экспорт. Нефть, газ ошолордон түзөт. Ошондон чыккан продукциялар түзөт. Анан эми сырткы экспорттун 90%-ын нефтепродукт түзөт. Экспорт 90% нефтепродукт, бюджеттин 75%-ын, ички дүң продукциянын 50%-га жакын. Эми булар умрадан, ажылыктан деле башка акчалары ашыкча. Булар деген ошол андан тышкары бул жака түшкөн акчалар өзүнө өзү эле кетет го дейм да. Себеби мындай көзү башка масштабка салыштырганда алар үчүн бул жактагы акча көп деле чоң эмес да. Анан дагы менин жеке байкашымча, булар эми мажбурлап, ошо ар кайсы мусулман өлкөлөрүнөн мусулмандарды мажбурлап сен кел Меккеге сөзсүз. Келбесең болбойт деп эмес, ал келип аткан тараптар ошол Куранды, хадистерди
пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн окуп туруп ооба анан барышат го дейм өзүнүн каалоосу менен. ооба Анан ошенткен күндө дагы жанагы сиз жанагы ички дуң продукциясын айтып атасыз. ооба ооба Ушундай эле ушулар келсе экен менин акчам жок калат деп эмес, ал нерсенин миссиясы бул таптакыр башка ооба дегендей. ооба булар деген негизи сырткы туризм жок эле жашап келген. Жабык мамлекет, жабык өлкө болгон. Көп мамлекеттер умра деген жок болчу мурда. Себеби мамлекет жабык болчу. Булар каалабайбыз мындайча айтканда дегендей саясат болчу да мисалы. Азыр эми акыркы жылдары эле ачты. Келгиле деди мына. Келгиле ибадат кылгыла, харамга, Меккеге келип, эми акыретиңерди кургула, ибадат кыл деп ачты. Келип атышат адамдар. Меккени, Кабаны көрөм, Мадина каласын көрөм дегендер баары бир раз шарттар түзүлгөндөн кийин, жанагы учак маселеси, транспорт маселеси түзүлгөндөн кийин эми кааласа келип кете берет да, жанагы тиги Европага, Италияга, Таиландка барган сыяктуу эле барып кете берет. Бирок булар умрачылардан мындайча айтканда экономикасын мындай умрачылардан көз каранды эмес да. Мисалы Таиланд же Испания, Европада Испаниянын экономикасы бюджетинин чоң пайызын туризм түзөт. Ошол эле Таиландда же болбосо дагы башка жактарда, мисалы Мальдивы болбосун, ошол жактарда экономиканын кандайдыр бир пайызын туристтер түзөт. А буларга андай деген эч кандай роль ойнобойт да, мындай көп көзгө көрүнөлүү таасир этпейт да. Анан бул Сауд Арабиясынын Vision 2030 деген атайын программа кабыл алыптыр. Ал ошол ажылык болобу же умралык болобу ошол маселенин түп тамырынан бери өзгөртүүнү көздөйт экен негизги максаты. Ушул Саудиянын рыногунда дүйнөлүк ушул компаниялар менен тең ата болуп атаандашуу маселесинде сиздердин компания иштин сапатын кандай жогорулатайын деп атат. Мисалы ошол эле бул жерде эми көп тилди билиш керек болот экен. Сөзсүз. Кыргыз тилинен башка, англис тилин билиш керек, араб тилин билиш керек экен. Мына сиз менен жүрөм, сиз бир туру англисче сүйлөйсүз, бир туру арабча сүйлөйсүз, ар кандай сүйлөп. Эми ошондой тилдерди билиш керек. Башка компаниялар андан башка да толтура тилди билип, сырларды билип аткан болсо, ошого тең ата болуп, ошолордун сапатындай деңгээлдеги кызматты көрсөтүш үчүн аракеттенишиңер керек болот да. Ошого кандай аракеттер бар? Биз негизи бир гана Кыргызстан менен чектелбейбиз. Алма Казакстанга деле офис ачканбыз. Казакстанда, Өзбекстандагы көптөгөн компанияларга өзүбүздүн кызмат. Саудияда пакет деп коет, умра пакет полный бардыгын сунуштап беребиз. Өзбекстанда, Казакстандан бар, Россиядан бар. Эми айтып отурса дүйнө жүзү боюнан кайсы өлкө болбосун иштешип келатабыз, Кудайга шүгүр. Анан Саудияда Dream Journey деп башында айтпадык беле, ошол Dream Journey деп өзүбүздүн компаниябыз бар. Ал жакта мен ошол генеральный менеджер болуп иштейбиз ошол жакта. Бүт туризм тармагында Саудияда мындайча айтканда местный компания болуп эле иштейбиз. Саудияда ошол отелдер менен өзүбүздүн мейманканаларыбыз бар. Мадинада өзүбүздүн мейманканаларыбыз Меккеде бар. Бизге мисалы Кыргызстандан келсе, Казакстандан келсе, Өзбекстандан келет, Дубайдан келет кардарларыбыз, Турциядан келет, дагы башка жактардан келет. Аларга биз өзүбүздүн шарттар, өзүбүздүн мейманканаларыбызды беребиз. Башкалардан албайбыз, башкалардан көз каранды эмеспиз да. Маселе бул жерде башка тараптар болсо, алардын өзүнүн мейманканасы жок, бирөөдөн көз карандысың. Бирөө башкача жумуш кылып коюшу мүмкүн. Биз өзүбүздүн мейманкана болгондон кийин биз өзүбүздүкүн беребиз. Бул бизден гана көз каранды, башка адамдардан көз каранды эмеспиз да. Ошол жагынан бул эң чоң жетишкендик. Анан кийин эми жанагы заман талабына жараша ар кандай жаңы тартиптерди киргизип атабыз. Анан бирок умрачылардын эң келген негизги максаты бул жактан мындай дүйнөлүк эмес, акыретке пайдалуу нерселерди алып кетиш керек да. Дин жактан. Адам ички дүйнөсү, аң сезими өзгөрүп кетиш керек. Кудайга жакыныраак, Аллахка жакыныраак болуп кетиш керек да. Ошол жагына биз көбүрөөк көңүл бурабыз. Шарттары сөзсүз бул ыңгайлуу мейманканалар болуш керек, тамак аш,
Трансфер дегенде автобустар жана башкалар таза, жеңил болуш керек. Анан сөзсүз Меккеде, Мадинада команда болуш керек, кызматтагы балдар. Ошого окшогон жана көп нерселерди кылып келатабыз. Анан дүйнө жүзүндө башка чоң менин деген компаниялар да бар да. Биз алар менен да кызматташабыз, иштешебиз. Досторубуз да бар, чоң мисалы Германияда эң чоң компаниялар, мисалы Туркияда эң чоң компаниялар, алар деле жыл сайын өзгөрүүлөр жасап турат. Жыл сайын жаңы нерселер киргизип турат. Алардын деле тажрыйбасы өтө көп. Ошолорду да карап, башкаларды да карап, мындайча айтканда, жөн бир жерде турбайбыз да. Ошол умра тармагында, Мекке Мадина тармагында кандай өзгөрүүлөр болсо, Кыргызстанда биринчи биз көрөбүз го дейм. Башка жакта себеби Кыргызстанда болсоң көрө албайсың буларды. Кыргызстанда эмне болуп атса ошону эле көрөсүң да. Умра фирмалар эмне кылып атса, бул жакта болгондон кийин дүйнө жүзүндө көрөсүң. Кайсы компания, кайсы Индонезиядан, Малайзиядан, Египеттен болобу, Ирактан болот, Турциядан кайсы компания эмне кылып атат, баарын байкап көрүп турасың да. Келген, мисалы сиз келдиңиз, сизге көрүнбөшү мүмкүн да. Мисалы келип эле обычный эле, жөнөкөй эле депчи. Биз билебиз кайсы дүйнөдө кайсы компания кандай, эмне менен алектенет, Россияда кайсы компания эмне кылат, бүт баары менен мындайча айтканда мониторинг бар да бизде. Эми мындай балким жыйынтыктоочу суроодур бул. Идеологиялык көңүттүү суроо да. Мына сиз айттыңыз, канча жылдан бери ушул жерде эмгектенип жүрөм, жашап жүрөм. Анан Кыргызымдын тоолору көздөн учат, Кыргызстан көздөн учат. Баары бир ушул Кыргызстанды көргөнгө зармын. Ошол жака ашыгып турам, мүмкүнчүлүк болор мен ошол жерге барып жетип, үй бүлөм менен ошол жакта бир Кыргызстандын абасынан дем алып деп ушул айттыңыз да ушундай маселени. Эми могул Куран, сүннөт, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын баскан изи менен тарыхый жерлерди көрүп кетүү, Кабаны көрүү, Мекке, Мединаны көрүү, ибадаттарды кылуу экенинде талаш жок. Умралыкта дагы, ажылыкта дагы. Бирок биз ушу билинбей Кыргыздын тамырын, Кыргыздын өздүгүн, Кыргыздын иденттүүлүгүн жок кыла турган жол эмеспи бул жол? Бул акырын баягы кыргыз экенибизди унутуп, ким бирөөлөр айтмакчы, араб кулу болуп акыры. Тамырыбызды унутуп калбайбызбы, кандай ойлойсуз? Жок, бул эч качан андай болбойт го дейм. Себеби азыр мисалы көп өлкөдө ар эл менен мамиле кылып жүрөм да, мен өзүмдүн тажрыйбам боюнча. Кыргызды мисалы канында бар нерсени эч ким эч качан жок кыла албайт экен. Мисалы дагы башка мамлекеттерде, мисалы түрктөр болобу, Өзбекстандан кошуналар болобу, Казакстандан болобу, алардын ушул илгертен бери келаткан адамдын канында бар нерсе экен да. Мисалы биз кыргыздар эми илгертен бери эле мындай тоолук тоодо жашап, өзүбүз менен өзүбүз болуп, Өзүбүздүн маданиятыбыз бар, үрп адат, каада салтыбыз бар. Эчен кылымдан берки калыптанып калган. Ооба. Эми ал нерселерди жок кылыш болбойт экен да. Аны деген мисалы жок болгондо теги сайыз убагында эле жок болуп кетмек да. Бирок бул жок болбойт экен. Аны жок кылыш кыйын экен. Бул жакта булар менен жүргөн арабтар деле бизге окшош көчмөн эл болгон. Булар деле көчүп жашаган. Булар деле бизге окшош, пейилдери бизге окшош. Керек болсо кезинде бул эң бузулган коом болуп кеткен үчүн дин келди, эреже келди го дейм мен. Ислам дейинби, эмне дейин, бирок жалпысынан бир эреже келди да. Ага ошентип берсеңер бузулуп кете бересиңер деп туруп анан пайгамбарлар. Анан акыркы пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам келип туруп, мондай эреже керек экен. Мурдаңарды таштагыла, антсеңер түгөнөсүңөр, чирийсиңер дегендей эреже болду го дейм, бул жол, ислам жолу. Эми пайгамбар Аллах Таала бул арабтарды тандап алды да. Бул Аллах Тааланын тандоосу. Кыргызды деле тандаса, тандап алган болушу мүмкүн. Ай башкалар айтышы мүмкүн, кыргыз болуп кетип атасың депчи. Бул Аллах Таала тандады. Аллах Таала тандоосунда эч кандай күмөн шек жок. Аллах Таала арабтарды тандады, пайгамбарды арабтардан чыгарды. Курандын тилин араб тили кылды. Булга ким болбосун эч ким, эч бир
бул ката же бул бирдемке деп айта албайт. Ошол эле нерсени мисалы кыргыздардан Аллах Таала тандаганда, Курандын тили кыргыз тили болуп калганда, башкалар айтмакта кыргыздашып кетип атабыз депчи. Тескерисинче ойлогондочу мисалы. Жок, бул Аллах Тааланын тандоосу. Мында эч кандай бизге зыян болбойт го дейм. Зыян жок. Эч кандай бизге ушунча жүрөбүз. Жакшы жагын алабыз, жаман жагын албайбыз. Адам өзүнөн. Ошол эле биздин мына манасыбыз, улуу рухий дөөлөтүбүз манас деп атабыз. Ошол алкактан алганда бирөөлөр деле айтышы мүмкүн да, мисалы үчүн эмне үчүн ал манас бизден чыккан эмес деп. Эмне үчүн манас биздики эмес дегендей кылыпчы. Ошондой эле салыштырсак болот го дейм. Ооба, манасты ошондой да бул Аллахтын тандоосу. Аллах Таала деле манасты кыргызга берген да. Башкалар талаша албайт, башкалар тандай албайт. Башкалар манас меники десе кыргыз болуп калбайт да. Ошосуңар мисалы бүт муну жалпы бир адамзаттык баалуулук катары эле кабыл алыш керек го дейм. Ооба. Өгөйлөбөй, Динде, мисалы маданиятта арабтар менен жүрсөң, арабтардын жакшы жактарын көрөсүң, үйрөнөсүң. Анан мисалы Европага барсаң, алардын жакшы жактарын көрөсүң, үйрөнөсүң. Аларда мисалы Кыргызстанга алып келесиң, мисалы. Европа, Америкаларда деле жумуш кылганда аларда мисалы өздөрүнүн менталитети бар. Алар арабтарда мисалы өзүнүн менталитети бар. Ушундай эми азыр ушу сөзүңүзгө мисалы үчүн арабтар болобу же европалыкпы же түркпү Кыргызстанга барып анан тоолорун карап кыргыздын тоолору кандай сыймыктанам, кыргыздын калпагы кандай башкача кийим десе, гүлдөрүн карап суктанса, тоолорунан көк кашка суу моундай арык эле агат экен, монтип алып ичсең да болот экен, сонун экен бул, сонун өлкө экен, эли да сонун экен десе, ал кыргыз кул болуп калбайт да дегендей. Ошо да ал деген жакшы жагын айтыш керек. Мисалы биздин маданият өтө бай да мисалы. Канчайым просто биз кыргыздар өзүбүз билбейбиз да. Биздин маданиятты билбей туруп эле анан кийин биздин маданиятты билген адам, мисалы жөнөкөй эле жанагы аялдардын кийими, элечек же дагы чепкен жанагылар моюнуна таккан, артына таккан, бүт баары мисалы боз үйдү кылган же атты кандай мамиле кылган, бүт баары аларды билбейбиз да. Ошону билбейм эми. Өзүбүздүн маданиятты билбей туруп башка бирөөнүн маданиятын же башка бирөөнүн нерсесин комментарий бериш билбейм, туура эмес го дейм. Биринчи өзүңдүкүн билип алалы. Ооба, ошо маданиятыңды бил. Манасты ким окуду мисалы? Манасты оку, Семетей, Сейтекти оку, кыргыздын тарыхын оку, эркектердин кийимин оку, аялдардын кийимин оку, калпактын кандай калпак эмнени түшүндүрөт ошону оку. Ошого окшогондорду билсек эле болду, кыргыздан башка маданият мага керек эмес деп калабыз да. Себеби биздин маданияттай бай, биздин маданияттай коозду мен билбейм. Мен билишим, мен өзүм деңгээлимде билем, мисалы кыргыздын маданиятын, кыргыз болгонун. Башкалардыкы мага жетет да. Мисалы биздин маданияттан билгенден кийин башкалардын маданияты кыргыздыкына жетпейт го деп коесуң да. Эч кандай таасирленбейсиң да. Арабтар менен келсең дагы бул жакта жүрсөң да. Дин бул башка нерсе. Арабтар бул башка. Араб бул улут. Дин деген бул Аллахтын дини. Кудайдын жараткандын дини. Бул арабтарга мисалы кийим бул арабтардыкы. Дин бул Аллахтыкы. Ошол эле ошосуңар эле дин менен улутту мисалы арабтарды көрүп бул дин деп түшүнгөн туура эмес го дейм да. Дин башка, арабтар башка. Ошосуңар динден керектүүнү ала беребиз. Анан арабтардан дагы жакшы жактары бар, жакшы сыпаттары бар. Бардык өлкөлөрдөгү сыяктуу эле начар адамдар бар, жакшы адамдар бар. Булардын да пейли, кенен жакшы болсоң чечилбеген маселе жок. Любой маселе чечилет. Жаман болсоң эч кандай маселе чечилбейт дегендейчи. Ошондой бизде мисалы бир окуя декабрда же январда болду окшойт. Ошол 2-3 ай мурун бир ажы башчы алып калды. Жидда аэропортунда бир умрачы аялды чыгарбай атат.
таможнядан, паспорт контролунан. Бир нерсе кылып жардам кыл деп калды. Анан мен айттым, канча убакыт болсо, жарым, 1 саат болуп калды деди окшойт. Дагы 1 саат күтөйлү деди. Бир чоң шейх бар. Ошого байланышсам туура келбей калат, кичине сабырдуу болуп турайлы. 2 саат күтөйлү. Чыкпаса, анан кийин байланышабыз десем, жок азыр эле чал, жок күтүңүз деп. Анан тиги Жидда аэропортунун бүт аэропорттордун таможнясын эң чоңу. Эми достошуп, таанышып калганбыз. Анан байланышсамбы, байланышпасамбы деп ойлонтам да, эми чоң кишиге бир адамды чыгарып айтат, ушуну карап кой деп айтамбы депчи. Ага чоң маселелер менен чыгыш керек го деп. Анан тиги ажы башчы айтып атат, срочно байланыш, сураныч деп. Айтты, ушундай чоң кишиге ушундай десем туура келбей калбайбы деп. Анан 2 саат күттүк, чыкпады. Анан кийин тиги чалып учурашып, анан ушундай бир маселе болуп атат, жардам берип кой десем, WhatsApp'тан жөнөт деди маалыматты. Паспортун, визасын, кайсы рейс менен учуп келди. Болду да, анан кийин паспортун, визасын жөнөттүм, кайсы рейс менен учуп келди, ошонусун жөнөттүм. 5 мүнөттөн кийин чыгарып койду. Баары ошо 2 сааттан көп турду да. Көрсө ал аялды деген тиги кайра Кыргызстанга кетиребиз деп аткан экен. Паспортунда бир маселе бар экен. Убактылуу паспорт алган бекен, дагы бир маселе бар экен кыскасы. Же кандайдыр бир списокто барбы, ошондой экен да. 5 мүнөттө чыгарып койду. Булар да ошондой да, мисалы мамилең жакшы болсо, чечилбеген маселе жок. Ар бир маселеңди чечкенге өтө жеңил болот, ыңгайлуу болот да. Нурсултан мырза, эми сүйлөшсөк, тема көп экен негизи. Ооба. Мынау микрофон тартып аткандарды жыйыштырып сүйлөштүк. Буга чейин сүйлөштүк эле, маселе аябай көп экен айта турган. Бирок эми баягы ушул подкасттын алкагындагы сөздөр, мен берген суроолорум ушул. Суроолорума жооп алдым. Буюрса дагы, насип кылса дагы мындан башка дагы темаларды сөз кылабыз, буюрса. Жараткан насип кылса. Сизге ишиңизге береке болсун, үй бүлөңүзгө тынчылык, жараткан Аллах сизди, жакындарыңызды, өзүңүздү, үй бүлөңүздү, жамаатыңызды туура акыйкат жолдон адаштырбасын. Бар болуңуз. Рахмат сизге да ушу убактыңызды бөлүп келип, ибадатыңыз кабыл болсун, умураңыз кабыл болсун. Айтканыңыз келсин.